Жапаров Нарын облусундагы Солтон Сары алтын кен жайына барды. ЖРТдан эң жогорку бал алган бүтүрүүчү белгилүү болду. УКМК Кыргызстанга аткезчилик жол менен дары-дармек алып келген канал аныкталды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров Нарын облусундагы Солтон Сары алтын кен жайына барды. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчыны инвестор өз убагында тиешелүү инфраструктураны куруп баштап, бирок 2019 жылы жергиликтүү тургундар тараптан наразылыктан соң бардык ишмердүүлүгүн токтоткон бучук тилкемесин карап чыкты. Бул тилкемедеги чалгындалган алтындын куру 12 тоннаны түзөт. Ошону менен бирге геологтордун божомолдору боюнча баалуу металлдын запасы дагы 22 тоннаны түзүшү мүмкүн. Садыр Жапаров бул ишкана боюнча акыркы чечим комплекстүү анализ жана кырдаалдарды ар тараптуу изилдегенден соң кабыланарын белгиледи. Экология маселесине өзгөчө көңүл буруларын кошумчалады. Андан соң президент Солтон Сары кен жайында 1994 жылдан тартып алтын 4 илкесин иштетип келе жаткан Солтон Сары кени ишканасына барды. Ишкана Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун филиалы. 2022 жылы жалпы республикалык тестирлөөдө 57 окуучу эң жогорку балга ээ болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Быйыл эң жогорку балл 235 болуп, аны Бишкек шаарындагы номер 70 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Эрлан Көлбаев алды. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 235тен 221ге чейинки упай топтогондор Бишкек шаарынан 35 окуучу, Ош облусунан 7 окуучу, Ысык Көл облусу 5 окуучу, Чүй облусу 4 окуучу, Баткен облусу 3 жана Нарын облусу 2, ошондой эле Жалал Абад облусу 1 окуучу алды. Айтмакчы 24-25 июнда өткөн ЖРТнын 3 этабынын жыйынтыгы менен тизме толукталышы мүмкүн. 26 июнда Талас облусундагы Чоң Капка унаа жолу көзөмөл өткөрүү бекетинде Кыргызстандын аймагына дары-дармектерди мыйзамсыз алып келүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Өткөрмө бекетте Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны текшерген учурда үй буюмдарынын астына катылган 28 даана кутуча дары-дармек табылган. Бирок товарды тастыктоочу документтери болгон эмес жана дары-дармектерди ташуудагы шарттар аткарылган эмес. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды жана келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон Чекит KGZ сайтынан окуя аласыздар.